1992 жылдан бери 3-декабрь күнү майыптардын эл аралык күнү деп белгиленип келет. Бул күнү Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фондундагы коомубуздун айрылуу катмары майып бир туугандарды кубандыруу үчүн Чүй облусунун Кара Балта шаарында жайгашкан. Нурлуу балдар аталышындагы Тубаса майып балдарды реабилитациялоо борборуна барды. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Биз Кайрымдуу Бол коомдук фонду бүгүн 3-декабрь жетимде майыптар күнүнө байланыштуу биз былтырда келгенбиз Кара Балта шаарына. Азыр дагы мына Кара Балта шаарына келатабыз. Бул келгенибизден максат ушул майып бир туугандарыбызды кичине сүйүнтүп алабызбы деген максатта келдик. Эми Кудайым буйрса, ушу колдон келген өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша, өзүбүздүн күчүбүз жеткенге жараша ушу эл биримдиги менен болгон кийим-кечелерди алып, кичине ошол балдар жей турган бир аз татуу ишемчиктерди алып келдик буюрса. Азыр мына силер көрүп аткан Кара Балта шаарына келдик. Азыр ошол майыптар үйүнө барып дагы жолугушабыз буюрса. Аталган нурлуу балдар коомунда азыркы учурда ДЦП оорусу менен жабыркап келген 50 кыз бала бар. Ал эми Жайыл району боюнча 520 майып адам катталган. Кайрымдуу Бол коомдук фондунун бул борборго баруусунун негизги максаты майып уул кыздарыбыздын көңүлүн көтөрүү болуп саналат. Саламатсыздарбы, урматтуу апалар. Эң кымбаттуу дүйнөдө ушу алтындай болгон жан сиздер. Мына бүгүн негизи өкмөтүбүзгө дагы рахмат. Ушул балдарды дагы кичине күнүнү белгилеп, анан мындай ушуларды караган өкмөтүбүзгө дагы рахмат. Биз өзүбүздү силерге тааныштырып кетсек, Кайрымдуу Бол фондунанбыз. Кайрымдуу Бол коомдук фондунан. Биздин ачылганыбызга 3,5 жыл болду. Былтырда келип кеткенбиз. Балким ошонун арасында силер таанып калдыңыздар же болбосо бардыңыздар жаңы келип атасыздар. Биз былтырда келип кеткенбиз. Эми биздин коомдук фонд бул менен эле чектелбейбиз биз. Ушул кыйналып өтө оор тагдырдагы апаларыбызга, аталарыбызга, бир туугандарыбызга тамсал берүү боюнча биздин негизги алдыга койгон негизги максатыбыз ошол. Анан кийин мына оорулар боюнча боор оору, бөлүк оору, ошо Индия менен келишим түзүп, ал жака да жөнөтүп турабыз. Ал жака да колдон келген жардамды көрсөтүп турабыз. Андан тышкары ушундай силерге окшогон бир туугандарыбызды дагы кабар алып колдон келген кызмат кылабыз. Анан биздин болуп аткан кызматыбыз фонд өзел эмес, четте жүргөн, өзүбүздүн Кыргызстанда жүргөн мекендештерибиздин биримдиги менен. Кыскасы айтканда, Кыргыздын биримдиги менен болуп аткан иш-чарабыз бул. Мына азыр сиздерге ушул четтен келген кийимдерибиз бар. Анан сырткары ушул Кара Балтадагы майыптар үйүнө барасыңар силер. Биздин да кичине салым болсун деп, Москвадан бир карындашыбыз 800 рубль салган, аны коштук. Кече дагы бир мекендешибиз, Аллах разы болсун ал кишилерден, дагы 3,5 миң сом, $50 берди, 3,5 миң сом болот экен аны которгондо. Ошолорду чогултуп сиздерге келдик буюрса. Алардын бергенден максат, ушул элдин бергенден максат, сиздерге окшогон апаларыбыз, кыйналып аткан мекендештерибиз кичине да болсо жардам болуп калсын деген, экинчиден бир жакшы бата алып калсак деген максатта алып келдик. Буюрса, Кудай таалам ооруп атканыңыздарга шифа берсин, жеңилчилик болсун, ушу ыйлаган көз жашыңыздар кубанычка айлансын, бардыгына Кудай таалам кадырса. Анан биз кичине болсо дагы белек алып келдик. Азыр ошону чекеден тараталы, буюрса. Мына жетекчилигиңиздерге да рахмат. Ушул биз менен байланышып, бизди чакыртып, аябай аракет кылат. Ошо сиздер бир аз болсо дагы пайда болуп калсын деп. Аллах разы болсун сиздерден.
içine var 5-6. Sonra olacak. Kendinizden aytыңыздар. Кичине келсе алмаштырыңыздар. Эми окуштар кыздарга келгенде 1-3 меңде аласыз. Кыздар кынна. Башка кыздар Birden жеткирле мына колготкилер сага. Нурлуу балдар коомунда реабилитациялык жардамды алып жаткан жаш бөбөктөргө биздин фондко келген кийим-кечектердин алып барып, бир аз болсо дагы көңүлүн көтөрдүк. Ал эми балдардын кубанычын көргөн ата-энелер өз ыраазычылыктарын билдиришти. Allah razı olsun sizlerge. Kazançlı fondlarına çok rahmet. Yok. Ballarınızın suyunu seçtiğiniz Kaygılı formuna çok rahmet. Ballarga kaygılı sizge göңүлдүү болуңуздар. Şu ballarımda kuvançta oluşturup arkadaşlar bizge jardamlar elге barına canımızı Allah razı olsun. Bugün sana ne verdi kana? Sen nerede? Rahmat da paçana. Kimge aldın dağı? Yine aldın mı? Молодец. Кайрымды бол фондуна рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушу ата-энелердин арасынан кичине болсо балдарыбызга көңүл буруп, ушу жардам берип койгонуңузга рахмат. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул сиздер көрүп турган реабилитациялык борбордун имаратын Кара Балта шаарынын мэриясы тарабынан бөлүнүп берилгенин аталган борбордун жетекчиси Назгүл Шаршембиева баса белгилеп кетти. Андан тышкары азыркы күндүн суук болушу менен көмүргө муктаж болуп жатканын айтып өттү. Себеби бул имаратта от жагылбагандыктан ичи суук болуп келет. Баса майыптыгы бар балдарды реабилитациялоо борбору болуп эсептелет. Бул имаратты бизге мэрия бөлүп берген. Şu baldarыбызды ушул жерден массаж алабыз дегендей лечебный физкультура балдарды кайрадан жандандыруу эмес кайрадан калыбына келтирүү борбору деп атасабыз. Бул жерде ушу биздин Жайыл району боюнча негизи 520 бала бар, майыптыгы бар. Ошолордун ичинен ушу ДЦП балдар 220, анын ичинен ушу биздин ушу Нурлуу балдар коомунда 50 бала бар. Ошо балдарды бул жерден биз массаж алып барганда реабилитациялоо эмелерин өткөзөбүз. Ошол андан кийин бүгүн ошол 3 декабрь майыптыгы бар балдардын күнү, негизи балдар эле эмес, бүткүл майыптыгы бар адамдардын күнү. Ушул күнү биз балдарга кичине майрамдык маанай тартуулап балдардын көңүлүн көтөрүп коелу деген ойдо чогулганбыз. Ушу кайрымдуу Бол фондуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай биздин балдардын кичине да болсо көңүлүн көтөрүп, белектерин берип, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушу биринчи эле жыл эмес, былтыр дагы келип ушул чыдап кеткенсиңер, быйыл да келип ушу балдарыбыздын маанайын көтөрүп атасыңар, силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул жер негизи Жайыл району боюнча мындай борбор жок да, аны биз ата-энелер өз күчүбүз менен мэрияга акимиятка кайрылуу жасатып, ушул бизге ушул имаратты бөлүп беришти. Андан кийин биздин азыр эң негизги көйгөйүбүз ушул бөлмөлөрдүн сууктугу болуп жатат. Отоплениясы жакшы эле иштейт, көмүр жок. Андан кийин ошол эң негизги азыркы биздин көйгөйүбүз ушул имаратты жылытуу болуп турат. Майыптардын эл аралык күнү жыл сайын 3 декабрда белгиленет. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 181 миңден ашуун майып адам каттоого алынган. Анан 29 миңден көбү 18 жашка чейинкилер. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 1992 жылдагы 3 декабрда майыптардын эл аралык күнү деп белгиленип келет. Урматтуу мекендештер, мына Нурлуу балдар, Кара Балта шаарындагы Нурлуу балдар үйүндөбүз биз азыр. Бул жакта эми ар бир мекемеде ар бир жашоодо жетишсиздик
нерселер болуп кетет. Бул жерде жетишпеген жылуулук маселеси экен. Кичине мустагыраак экен бул. Жайында бул энекелерден сурасак, күнүгө ошо жертебиз дейт. Анан азыр кышка байланыштуу, суук күнгө байланыштуу жумасына бир жолу келебиз, текшерүүдөн өтөбүз дейт. Эми ушул жер жылуу болсо, бул балдарыбыз, кыздарыбыз күнүгө келет экен да. Жылуулук маселесини биз ар бирибиздин колубуздан келет, колунда балдар бар, мекендештерибиздин колунан келет. Ушул жерге кичине салым кылып койсок, көмүр боюнча. Паровой отоплениясы бар экен, көмүр жоктуктан иштебей туруптур. Ошон үчүн кимиңиздер колуңузда бар, мүмкүнчүлүгү бар бир туугандарыбызга кайрылып кетет элем. Ошо Аллах берген рызкыны Аллах жолунда жумшап коюп, ушундай кыйналып аткан мекендештерибизге кичине жардам көрсөтүп, ушул мекемеге көмүр түшүрүп берсеңиздер, кыш ичи дагы жылуу отуруп, ушул жерге күнүгө келип, жылуу отургандары жакшы болот эле. Мына сиздер кайрыла турган болсоңор, бул Назгүл ушул жердин жетекчиси экен, директору. Ушул Назгүлгө кайрылып, алып келип түшүрүп кетсеңиздер, өтө жакшы болот эле. Аллах разы болсун. Бул майып ул кыздарыбызга биз кыргыз эли жардам берүүгө милдеттүүбүз. Себеби майыптыкты эч ким тилеп алган эмес. Ал эми мамлекетибиздин өсүүсүн каалаган ар бир жаран биринчи ишти кайрымдуулуктан башташ керек десек болот. Кайрымдуу бол коомдук фонду биз эл менен, эл биз менен.